Балыкчы шаарынын мэриясына караштуу Жашылдандыруу муниципалдык ишканасына тиешелүү жаңы ашкана салынып ишке берилди. Этна үлгүдөгү тамактануучу жай калаадагы жараксыз тал теректерден курулуп, өзгөчө кооздукту камсыздаган. Биздин аткарылып аткан иштер жылдагыдай эле шаарыбызды жашылдандыруу эң биринчи максатыбыз. Андан кийин жумушчуларга жакшынакай шарт түзүп берүү, ыңгайлуу шарт түзүп берүү. Үчүн иштеп атабыз. Ушу жумушчуларыбызга ушул өзүбүздүн ишкананын ичинен обед берүү. Себеп дегенде маршруттук катталганына байланыштуу, ишканабыз шаардын четинде болгонуна байланыштуу ушу ашкананы ачууга туура келди. Ашкананы ачканда дагы биз основной нерселерди өзүбүз жасаганбыз, өзүбүздүн материалдардан, этно стилде. Андан тышкары өзүбүздүн көмөкчү чарбабыз бар. Ушул көмөкчү чарбабызды быйыл жаңыдан жандандырып, өзүбүз тамак ашка кетчү продукцияларды өзүбүз даярдап алдык. Өзүңүздөр көргөндөй ошол соктор, ошол эле соленьялар дагы Кудай буйрса күзүндө дагы көп нерселерди өзүбүз тамак ашты өзүбүз даярдап алабыз деген ниетте турабыз. Ашканага мэрия тарабынан 400 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Калган буюм тайым керектелүүчү каражаттар ички жасалга толугу менен уста Кубаныч Шаяхметовдун эмгегине таандык. Жыгач уста табигыйлык менен көркөмдүүлүктү айкалыштырып, асма шамдарына дейре жыгачтын түрүн пайдаланган. Биякта болгон материалдардан эле ар кайсысын ойлоп чыгып эле фантазировать этип с удовольствием иштедик. Мисалы мына богун деле таап алдык, будан саат жасап коеюн деп атам. Механизмди коебуз, лактайбыз, кээдеки жери, может, эпоксидный смола болот. Ошондой дагы жаңы технологияларды колдонуп, ашырып көрөлү деп атабыз. Бул жашылдандыруу ишканасы шаардан деле эскирген, курап калган бактарды бүт эле бизге келет экен. Биякта бактарыбыз алар жарандарга деле таратылат экен. Ошолордон эле арасынан алып эле өзүбүз жасап атабыз. Жашылдандыруу ишканасында 50 адам эмгектенип, шаардан кыйла алыс жайгашкан. Буга чейин ашканасы болбогондуктан түштөнүү маалында тоскоолдуктар жаралып турган. Эми минтип маселе чечилип, заманбап ашкана жумушчуларга эшигин ачты. Ал гана эмес, ишкана көмөкчү чарбасы аркылуу жашылча жемиштин түрүн жыйып, кыш камылгасын көрүүгө дагы үлгүргөн. Жашылдандыруу чарбасында механизатор болуп иштейбиз. Ошол убакта келип буяка жардам беребиз сугарышына. Жашылча жемиш сугарып. Кудай буйрса жакшы. Жашылча жемишибиз бар. Буйрса жакшы. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасы шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу багытында үзүрлүү кадамдары менен аракет үстүндө. Жыл сайын көчөттүн түрүн тегип, жашыл шаар куруу демилгеси күч. Муну менен гана чектелбей, жакын арада мейманкана куруп, каржы булагын арттыруу аракетин көздөшүүдө. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.